Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр жоомарт аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Бар экен жок экен, байыркы өткөн замандарда бир хандын 3 вазири бар экен. Бир күнү вазирлерин сынамак үчүн хан: "Вазирлерим, менин силерге бере турган суроом бар. Кандай адам жоомарт болот? Малдуу бай адам жоомарт болобу? Силер мага айтып бергилечи" деген экен. Дүниясы көп болбосо, малы жок болсо, эч кандай адам жомарт боло албайт. Малдуу жомарт болот. Колунда жок болсо, кандай мыкты адам болсо дагы, мен жомарт боломун деп аракет кылганы менен боло албайт дешет. Андан көп күндөр өткөндөн кийин хан жаман кийимин кийип, кайырчы болуп, вазирлерин сынап көрөйүн деп бир күнү түндө бир вазирдин үйүнө барат. Үйүнө кирип барганда эле вазири кабагын бүркөп: Эмне кылып жүрөсүң? Кет! деп кыйкырат. Кайырчы болгон хан босогодо ыйлап туруп: "Тамагым жок, батамды берейин" дегенде вазири ичкен тамактын калдыгы калган экен, ошону берет да Кеткин! деп жиберет. Андан хан чыккандан кийин дагы бир вазирдин үйүнө барып, кайырчы болуп тамак сурайт. Ал вазир дагы Кеткин! деп тилдеп, кургап калган нандын калдыктарын берет. Аны менен жүрүп отуруп, хан дагы бир үйгө келсе, ал үйдө бир кемпир бойго жеткен баласы экөө олтуруптур. Эмне кылып жүргөн кишисиң? деп сураганда хан айтат: "Мен кайырчымын, кайыр тилеп жүрөмүн. Силердикине жатайын деп келдим" дегенде жигит эшикке жүгүрүп чыгып: Кайыр жаке, кетпеңиз, биздин үйгө жатыңыз дейт. Анан жигит энесине: "Бүгүн алып келген койлорубуздун бирөөнү союп, кайырчыны конок кылалы" дегенде энеси макул болот. Кайырчыга келип: Сизди сыйлап, бир коюбузду союп берели дедик. Сиз ыраазычылыгыңызды бериңиз дегенде кайырчы болгон хан: Койду кайдан алдыңар? Коюңар көппү? деп сураганда жигит: Мен бир байдын малын багып жүрүп, бир жылдык акым үчүн 5 кой алдым эле. Ошол койлорду бүгүн алып келип, койду кызык көрүп жатпай карап отурдук элек дейт. Анда кайырчы хан: Мен койдун жүрөгүн гана жечү элем. Бир кой сойсоң, бир койдун жүрөгүн мен тойбойм, этин жебейм дейт. Анда жигит эшикке жүгүрүп чыгып энесине: Энеке, кайырчы жүрөк гана жейм дейт, бир койдун жүрөгүнө тойбойм дейт. Кайырчыга 5 коюбузду тең союп, жүрөгүн берели. Кайырчы бечара тойсун, этин өзүбүз жеп же сатаарбыз дегенде энеси макул болот. Жигит 5 коюн тең соет. 5 коюнун 5 жүрөгүн салып, кайырчы ыраазы болсун деп бышырып берет. Кайырчы бир гана жүрөгүн жеп: Мен өзүм жүрөктү бул жерге отуруп жалгыз жеп алганым болбос. Балдарым ач. Балдары менен бирге отуруп жейин деп калган 4 жүрөгүн үйүнө алып кетмекчи болот. Анда жигит: мейлиңиз, ыраазы болсоңуз болду дейт. Хан түн боюнча башка кишилерге көрүнбөстөн өзүнүн хандык ордосуна барып, жигиттин берген 4 жүрөгүн, вазирлердин берген нандын кургаган калдыктарын жана башка артып калган тамактарын алып, хан отурган жериндеги сандыгына салып коет. Бир нече күндөн кийин хан 2 вазирин чакыртып алып, кой союп жүрөгүн берген жигитти да чакыртат. Хан вазирлерден: "Марттык эмнеде? Дүйнөдөгү же адамдын өзүнүн сөөгүндө бүткөн марттык болобу?" деп сураганда вазирлери: Марттык дүйнөдө болот. Кимдин дүйнөсү көп болсо, ошол март болот дейт. Силердин дүйнөңөр барбы же жокпу деген хандын суроосуна вазирлер: Биздин дүйнөбүз өзүбүзгө жетиштүү, дүйнөбүз арбын дейт. Вазирлерине хан ачуусу келип: "Палан убактарда кайырчы болуп, силердин үйүңөргө барган мен болчумун. Кана силердин марттыгыңар. Дүйнөңөр көп болсо, тамактын калдыктарын, сындырылган нандын күкүмдөрүн берет белеңер" деп аларга баягы каткан-куткан нандарды көрсөтөт. "Мына, март деп менин үйүнө барганда малай жүрүп, алып келген 5 коюн тең союп, жүрөгүн бышырып берген жигитти айтат" деп хан 2 вазирин ордунан түшүрөт. Марттык малда эмес, ал адамдын сөөгүнө бүткөн дилинде болот. Ошентип хан малай жүргөн жигитти вазир кылып алат.